Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, mekенди сүйүү бул имандан dedi. Çünkü Peygamberimiz özünün жақын туғандары өлтүрөбүз, ким Мухаммедтин башына алып келсе 100 деп башына акча сайып өлтүрүүгө бардык батылдар аттанганда гана Peygamberimizге Алладан өкүм келди, Меккеден эми көчүп кеткин дегенчи. Түшүндүңбү? Меккеден эми чыгып кеткин деген эми өкүм келди. Аллахтын өкүмү келди. Эмнеге? Бул жакта жалаң батылдар Peygamberimizди өлтүрөбүз, башына алабыз деген аттанып калды. Peygamberimizге Аллахтан өкүм келгенде эми Меккеден чыгып кеткенге мажбур болду, Меккенинен чыгып баратып туруп Меккеге айтты. Эй Мекке, кандай ыйыксың? Туулган жерден топурак алтын дейт, Эй Мекке, кандай гана жыттуусуң? Кандай гана улуусуң? Эгерде менин элим куубаганда, эгерде менин элим өлтүрөм дебегенде, мен сенден башка эч жерде жашабайт элем деген урматтуу тууган. Çünkü oşontan Mekkendi sүйүү bul imandan. Ata babamız aytıp kelgen Mekkeni jok, bul kepeni jok adam degen. Çünkü Mekkeni jok adam, bul kepeni jok adam. Mekkenin kedeyi, kepeninin kedeyi degen. Bul jönөкөй söz emes urmatуу tууган. Mekkeninden başka yerde ölüp kaldın, kepensiz kömülesin degen söz. Kepeni jok, eşekti kömgöde kömü salat degen söz. Oşontan biz ne kılışıyoruz gerek? Şektүү nerседен сактанышыбыз керек. Мындан сактаганда урматтуу тууган, siz мекенingizди коргош үчүн, мекенingizди сактап калыш үчүн албетте бизге башчылар керек. Ошол башчыларды биз өзүбүз шайлайсызбы? Siz өзүңүз шайлайсызбы? Демек урматтуу тууган, анын акчасыга эмес, анын диниге карап шайлаңыз. Түшүндүңбү? Анын акчасыга эмес, диниге карап шайлаңыз. Акчаны берип туруп Мекенди бийликти алып кала турганды эмес, балким жаныны берип туруп Мекенди сактап кала турганды шайлаңыз. Түшүндүк? Мына ошондой. Ал шектүү урматтуу тууган. Эме караң, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ким ошол не кыла турган болсо, я Аллах, ким шектүү нерседен сактанса, ал динини сактады, жана ар намыс авторитетин да сактады дейт. Түшүндүкпү? Ya Allah, pulun bolsa kulunmun degen. Jok urmat tuğan. Avtoritetin ketdi ошо. Bere ver, men şaylap koya verem. Kança versen boldu. Senin avtoritetin ketdi degen söz. Түшүндүкпү? Mına oşontan ne kılabız? Biz şaylayбыз. Biz Mekken üçün saktap kalış üçün. Себеби Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem qavamud dunya bi arbati aşya. Bul dünyanın turusu, senin Mekkeningdin turusu. Çünkü ata Mekkeninden saktanıp kalusu. Degele bütkül alamda dünyanın turusu 4 insanın sebebiden degen. 4 insanın sebebiden. Birincisi albatta bi ilmil ulama. Birincisi ulamalardan sebebiden. Çünkü alımlarımızdı, ilimdülerimizi kadırlaylı. Kança ilimdülerimiz, karılarımız jüröt, başka mamleketten suran odat, bizge kelip sabak ver, ayga mananca $1000 төлөп beremiz depçi. İlimdülerimiz barbay jata durmatı tuğan. Жоқ, мен өзімден еліме қызмат қылам. Қанша келіп атат, менің балдарымды оқытып бер, саңа айға мананша төлеп береміз деп айтып атат да. А илимдүүлөрүбүз барбай жатат. Сиз бизде ошончо илим жок экен да. Түшүндүңбү? Менде болгондо барат элем дейт. Ошон үчүн Алла сага берген эмес да. Менде ушунча илим болмаң айтканда барат элем дейт. Түшүндүңбү? Сенде ошон үчүн илим берген эмес Аллах Таала. Неге акчага сатып бересиң да сага баары бер. Ошон үчүн урматтуу, бул дүйнөнүн турушлугу илимдүүлөрдүн себебинен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, эгерде илимдүүлөр болбосо, азыр бу ягынан айтабыз, биринчи илимдүүлөрдүн себебинен. Экинчиси би адилил амра, падышалардын адилеттүүлүгүнүн себебинен деген урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Падыша, мейли президент болсун, мейли депутат болсун, мейли министр болсун, ушулардын адилеттүүлүгүнүн себебинен бул дүйнө сиздин мекениңиз сакталып турат да. Сиздин мекениңиз сакталып турат, урматтуу тууган. Эгерде булар адилеттүүлүк болбосо, жок, сиздин мекениңиз жок. Түшүндүңбү? Ал акча үчүн, ал дүйнө үчүн сизди жөн эле берип жүгөрө берет. Өткөндө айтканбыз, өзүңдүн бутуңа мээнет кылбаса, бутуң өлтүргөнгө даяр экен, Өткөн жумада айтканбыз, бир адам буту ооруп больницага барды, саныдан кесип салды. Бир адам бөөрөгү ооруп барды, бир бөөрөгүн кесип ыргытып берди. Неге? Дарылаганга болбойт. Айтасың, менин колум, менин бутум, көзүңө кара, буту дебелебе. Аяйсың ушунчалыкчы. Бирок ушуга мээнет кылбасаң эмне экен? Сени өлтүргөнгө даяр экен да булчу. Эми урматтуу, айлана чөйрөңө мээнет кылбасаң, ал сени атып коюшлугу, жөн эле сатып коюшлугу бул оңой нерсе.
Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, бул дүйнөнүн сенин мекениңдин туруусу падышалардын адилеттүүлүгүн себебинен. Үчүнчүсү бисахаватил агния, байлардын берешендигинин себебинен деди. Түшүндүңүзбү? Байлардын берен. Төртүнчүсү бидаватил фукара, кедей кембагалдын дуасынын себебинен деди. Түшүндүңбү? Дуасынын себебинен. Эгер да караң, биринчи илимдүүлөрдүн илиминин себебинен бул дүйнө турат. Эгер илимдүүлөр жок болсо, жахилдер бул дүйнөдө эле жок болуп кетет эле дейт. Түшүндүңбү? Илимсизге баары бир бизгечи. Түшүндүңбү? Акча эле берсе болду. Ол жиндиби, гындыбы айырмасы жок. Шайлап десе шайлап кое берет экенсиң. Мага эмне деп коюпчу. Анан кыйналып жүр, анан депутаттарга мынтип айтса болбойбу, мынтип айтса болбойбу, мындай кылса болбойбу. Башында ошону айтып туруп шайлабайсың менен. Келип алып эле арыз моңду кыяматка чейин айтып жүрө бербей. Мына ошондон урматтаган илимдүүлөрдүн илими болбосо жахилдерге баары бир дейт. Түшүндүңбү? Арамбы, адал буга кызыктырбайт экен да. Ошондон урматтуу тууган, биз сурай турган нерсени сурайлы. Түшүндүңбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ибн Умар разияллаху баласы Абдулла Ибн Умар заманасында Ирактан адамдар келди. Ажылык маселесиде, ажыла, ушунча эл көп. Ар бир адам Ибн Умарга, сахаба, табийиндер суроо бере баштады. Мынаны кандай кылабыз? Муну кандай кылсак болот? Муну кандай кылсак болот? Деп жаса ортодон эле бир адам чыгып туруп сурап калды. Ибн Умардан сурап атат. Ибн Умар разияллаху сурап атат. Чымынды өлтүрсөм эмне болот деди да. Түшүндүңбү? Ажыда жүрөбүз, азыр чымынды өлтүрсөк эмне болот деди эле. Ибн Умар, сен каяктан болосуң деди. Дегенде ал айтты, мен Ирактан болом деди. Ирактыктар булар пайгамбарыбыздын небересин өлтүрүп салган. Хасан Хусейнди өлтүрүп салган буларчы. Түшүндүңбү? Кээ бир айтат жок, ошону өлтүрүп анан башына топ кылып тепкен. Ошондон футбол ойногонго болбойт деп жүрбөйбү? Ошону өлтүрүп салышкан. Ошолор өлтүрүп салып эми келип сурап атат, чымынды өлтүрсөк не болот депчи. Пайгамбар айтты, силер пайгамбардын небересин өлтүрүп салып туруп эми келип чымынды сурайсыңарбы силер деди да. Силерге боло берет деди, түшүндүңбү? Демек бул ушул хадистен билсеңиз болот, ар бир адам маселе сураганда кайсыл жерден, кайсыл элден сурап алып туруп ошого жараша жооп берсеңиз дагы болот да. Түшүндүңбү? Кээ бирөөлөр сурап калат, өлүп өлгөндө бир күн туруп калса не болот? Каяктансың? Чүйдөн нарындан макул боло берет. Неге? Буларда 3 күн коет, сонда бир күндөн эртерээк азайтып атат, түшүндүңбү? Азайтып атат, макул бир күн сактатып эртерээк дагы. Ошондагы бир күнгө калтырбай, тезирээк. Бир жерден сурап калды, Баткенден, Оштон сурап калды. Бир күн сактап койсо не болот? Сен каяктан? Оштонмун. Силерде бир күн калтырбай көмөт, тез көмгүлө. Жок, болбойт. Түшүндүңбү? Ого болот деп койсоң өлдү да, дамыллайт экен. Мен сураганмын. Мына ошондон урматтаган, жериге карап туруп дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ирактыга айтат, силерге боло берет деп атат. Түшүндүңбү? Неге? Силер пайгамбарыбыздын небереси, пайгамбарыбыз айткан, Райхани, бул эки неберем менин Райханым, өтө жыттуум деген да. Ошону ирактыктар өлтүрүп салган, урматтуу тууган, пайгамбардын небересине. Демек ушул жерден билинет, эгер илимдүүлөр болбосо илимсизге баары ал пайгамбардын небересиби, керек болсо пайгамбарбы, алымбы буга кызыктырбайт. Түшүндүңбү? Илимдүү болсоң өзүңө илимдүүсүң, намазыңды бизге айтпа. Я Алла. Биз намазыбызды корккондуктан айтып аткан жокпуз, түшүндүңбү? Билип коюң, урматтуу тууган, кайсыл жерде бирөө мен деле намаз окуймун деген болсо, ал урушуп талашпаймын деген сөз. Түшүндүңбү? Мен намаз окуп атам, анан сага милдет кылып атам деген эмес бул. Айтат, айтып кетсе сөз көп экен да, түшүндүңбү? Сакал коюп алсам сага да окшошмун мен дейт. Мен сакалымды кырып салсам сен дагы батармын мен сенен дагы. Сенен дагы батармын да. Түшүндүңбү? Бардыгыбыз эле ошондой жолдон келдик да, туурабы? Мына ошондон урматтууган, илимдүүлөр бизге сөзсүз зарыл экен. Ошондон сурап туруп кимди шайлайбыз? Анын диниге карап шайлаңыз. Түшүндүңбү? Диниге карап, көлгөн, билген, мурундан билип жүрөсүз. Машалла, үй бүлөсү менен дин. Азыр эле намаз окуп жүргөн, ошону шайлаңыз да. Түшүндүңбү? Намаз окуган десе эске келет. Бир адам аял өлүп калыптыр, бечара, пендечилик. Түшүндүңбү? Эми үйлөнөм десе эч ким тийбейт экен да. Анан намазды баштаптыр. Үйлөнөм десе эч ким тийбейт, намазды баштап, намаз окуп жүрүп, дуа кылып жүрүп, бирөөдү алыптыр. Намаз окуганбы? Намаз окуйбу? Окуйт деп анан бир аялды алган экен. Экөө үйлөнүп болуп 2-3 күндөн кийин аял айтат экен да. Мен турмушка чыгыш үчүн намаз окудум эле, сен аял үчүн намаз окудуң эле. Эми экөөбүз турмуш курдук, эми токтотуп эле турбайлыбы намазды деп.
Ошондой урматтуу, шайланыш үчүн намаз окуган болсо, аны токтотуп эле кой, башынан элечи, түшүндүңбү? Шайланыш үчүн намаз окуп, бана биз деле мешке келип атабыз, ояк буяк деген болсо, анда Алла ыраазы болсун, түшүндүңбү? Сен ал ишке түшкөндөн ишке коюп кетти, иш башталып кетти, иш ушундай. Ошондой болуп калбасын. Түшүндүңбү? Эми караңыз, макул. Биринчи илимдүүлөр себебинен, илимдүүлөр болбосо жахилдер жок болуп кетет. Экинчиси падышалардын адилеттүүлүгүнүн себебинен. Эгерде падышаларыбыз, түшүндүңбү, чоңдорубуз адилеттүү болбосо, биринчи илимдүүлөрдүн илимин себебинен, илимдүүлөр жок болсо, жахилдер жок болуп кетет. Экинчи бисахаватыл агния, байлардын берешендигинин себебинен бул дүйнө туруп турат. Түшүндүңбү? Аны 1000 сомго кызыктырбаң. Кудайга шүгүр өзүбүздүн байлар каяка беришти билип калды. Түшүндүңбү? Каяка беришти билип калды. Ошончолук эле мажбур болсоңуз байга барып айтсаңыз берет, Кудайга шүгүр. Түшүндүңбү? Байлардын, эгерде байлардын берешендиги болбосо, кедейлер бул дүйнөдө эле жок болуп кетет эле дейт. Түшүндүңбү? Кедейлер жок болуп кетет эле. Үчүнчү бидаватул фукара, үчүнчү бул дүйнө турат кедейлердин дуасынын себебинен. Эгер кедейдин дуасы болбосо, байлар бул дүйнөдө эле байлыгын кучактап эле өлүп калат эле дейт. Түшүндүңбү? Ойлобосун, байлар, биз берип атабыз, силер жашап атасыңар да. Жок. Кедейлер, биз дуа кылып атабыз, анан жүрөсүңөр, байлыгыңарды сактапчы. Эгер кедейдин дуасы болбосо, сиздин дуаңыз болбосо, байлыгын кучактап жатып эле өлүп калат экен да. Жеген тамагыга кызганат экен, урматтуу тууган. Түшүндүңбү? 500 сомго чай ичип чыгып алып, өлө өкүнөт экен, жебей эле койбоппуз. Неге 500 сом чөнтөктө турат эле да? Кетип калды. Бөөдө бердиң де ошону. Бир аз кийин жаздырып койбопсуң. Акча турбайбы? Жаздырып кое бер. Ушундай болуп калат экен да, урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Кедейдин дуасынын себебинен. Эми акыркыда бизге падыша, депутат, президенттерибиздин кадыр баркыны ушунчалык деңгээлде айтылып атат хадисте. Эгерде бийликтегилердин, падышалардын адилеттүүлүгү болбосо, адамдар бул дүйнөдө карышкыр койду кандай жесе, бири-бирине ошондой жеп калат эле дейт. Түшүндүңбү? Ошондон урматтуу туугандар, биз кээ-бир туугандарыбыз бар, шайлоого барбоо арам дегенчи. Жок, сен шайлабасаң башка бирөө шайлайт. Түшүндүңбү? Шайламасаң дагы шайланып калат. Ошондон баары дагы адилеттүү, динде жүргөн, мунунтадан динге күйгөн, түшүндүңбү? Ата бабасы, үй бүлөсү динде, ошолорду шайла. Бирок сатпа. Түшүндүңбү? Мекен үчүн, я Алла. Түшүндүңбү? Шүгүрчүлүк кылайлы. Кыргызстан канчандан бери айтып келебиз, өзүбүз дагы билебиз кадыры баркыны, урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Ушул учурда анын кадырыга жетип кал. Жетпесең, элтең аттың деп арман кылып калабыз. Мурдагы 16-жылда баягы үркүнгө качкан ошол ата бабаларыбыздан калган сөз. Мекени жок, кепени жок дегенчи. Түшүндүңбү? Канчасы ашуудан аша албай өлүп калган, урматтуу тууган. Ошондой болбош үчүн биз мекенди сактап калыш үчүн албетте, урматтуу тууган, адилеттүүлүктөрдү, ушундай мекенди сүйүү менен